Саламатсыздарбы, каналдын каттагуучулары жана коноктору. Биздин канал Россия жергесине иштегени келген, болбосо иштегени барам деп аткандарга, орусчаны аз-маз билген, болбосо такыр билбеген, орус тилин үйрөнөм, өздөштүрөм деп аткандарга арналат. Биз каналда бул орус жергесине иштегени келген мигранттардын күнүмдүк жашоодо колдонулуучу сөздөрүн үйрөткөнгө аракет кылабыз. Сизге берилген суроого жооп берүү, болбосо сиздин өз оюңузду жөнөкөй тил менен түшүндүрүү. Көп сөз байлыгы эмес, жөнөкөй тил менен өзүңүзгө кантип жооп бересиз, кантип суроо бересиз башкага. Мисалы, сиздин балаңыз бар, ал канча жашта, сколько ему лет деп сураса, 1 жаш болсо 1 год деп айтасыз. Сизден лет деп сурап атса дагы 1 лет деп жооп бербейсиз. 1 турганда сөзсүз год деп айтылат. 2 жана 4кө чейин 2, 3, 4. Года, ему 2 года, хочу работать 3 года, я уже работаю 4 года. А деген сөздү кошосуз. 5тен башталганда 5, 6, 8, 11, 17, 20 лет деп айтылат. 5 лет, 11 лет, 20 лет, 19 лет, 9 лет. Анан кайра эле сиз 21де болсоңуз, сколько вам лет деп сураса, сөзсүз 21 лет деп жооп берүү керек эмес. 1 турганда год деп гана айтасыз. 21 год, 31 год, 41 год, 51 год. Эми сиз магазинге мисалы жумушка кирдиңиз. Анан сизден сурап атат, канча банан сатып алды деп. 1 болгондо банан деп айтабыз, эми бул баарыбызга эле белгилүү да. 2, 3, 4 болгондо банан а деген тамганы кошосуз. 2 банана, 3 банана, 4 банана. Бул мужской роддогу сөздөрдү үйрөтүп атам да, эми мисалы 2 капусты, 3 капусты, 4 капусты. 5тен жанагындай эле 20га чейин. 5 бананов, 11 бананов, 17 бананов, 20 бананов. 21 банан сатып алган болсо, ал 21 банан көп экенине карабай 21 бананы купили деп айтылбайт. Могу 1 түшкөндө сөзсүз 21 банан, 31 банан, 41 банан. Биздин бүгүнкү сабагыбыз ушундай болду. Каналга катталыңыздар, тас басыңыздар. Сиздердин сурай турчу суроолоруңуздар болсо комментарий жазыңыздар. Кийинки видеону сиздин комментарийиңиз боюнча тартканга аракет кылабыз.